Саламатсыздарбы? Жалпы жакындарым буйруса Борбештен 5 мүнөт долбоору старт алды. Бүгүн буйруса биздин жакыныбыз, асылыбыз, бауырыбыз, мыкты тамада шоумен Кудрет Калдаров жакын досум. Менин жанымда буйруса досум менен сонун сүйлөшөбүз, сонун маектерди кылабыз. Кандай жүрөсүң досум? Жакшы, рахмат. Маңайлар жакшы. Сезондо. Жакшы. Сезон нормально. Нормально. Сезон жокто көмүр каптап атат деп. Жок, мына кичине такси кылып койгом. Такси Шапка кийип, эл көрбөсүн депчи. Тойун алып баргандар чыгып калсам эмне болот? Алар чыгып калган болсо, эмеслер топ эле алып алдым деп. Такси кылбай эле деп немелер бар да. Мындай эле дебиз, Ар бир инсандын жашоосуна килигишпейбиз. Болгону өзүбүздүн даярдап келген сонун чакан суроолорду беребиз. Ошол жүрөгүндөгү суроолорун, болгон ойлорун айтып берет. Ошондуктан азыр эми биз Кудрет Калдаровго сонун суроолор даярдап келгенбиз. Логический суроолор бар, анан жеке суроолорубуз бар, ошолорду беребиз. Бир аз жооп алабыз. Эң алгачкы суроолорду берип баштайбыз анда. Болду, баштайбыз. Жашоодогу эң жакын инсаныңыз. Жашоодо эң жакын инсаным бул менин апам. Апам ар дайым мага поддержка берип, балам вперед деп турат. Ошо. Анан бул жашоодо жакын ишенип, ошол адамга таянган адамыңыз барбы? Ошол ишенип таянган адам бул мен кайрдан апам. Сида таянып айтып деп, ушундай болуп атат дейм. Апам өзүнүн акыл насааттарын алып турам, ак батасын алып турам. Ошо менен ийгиликтерге жетип атабыз десем жаңылышпайм. Эң сонун. Демек, азыркы жашоодо инсандарга ишенсе болот же болбойт деген жоопту айтып берсеңиз. Эми ишенсе дагы болот. Эми азыркы жашоо чыныгы 21-кылымдай ишеним, адам бири-бирине болгон ишеним азайып баратат да. Жылдан жылгачы. Ошого ишенич деле бирок кээде туруп кыйын болуп калат. Чындыгында. Бир 100дөн бир 5-6% ишенсең, калган ишене албайсың да. Негизинен ишенбей эле койгон, өзүң менен өзүң болуп аракетин кылган жакшы. Өзүң менен өзүң аракет болуп чыгып өскөн эле жакшы. Бир жагынан тилиң эле узун болот, жүзүң эле жарык болот. Анан эртең бүрсүң өскөндө, адам мени өстүргөнмүн да. Адам мындай болгон да, азыр кичине өсүп алып өзүнчө кыйын болуп атат деген сөздөр болот ошого. Өзүң күчүң менен жүрсөң жакшы. Азыркы учурда канча карызыңыз бар? Болбосо. Азыркы учурда карызымбы? Ачыгын турасын айтайлы. Айтып эле койбоймунбу? Айтып коеюн, болгон дейсиң. Кече жакында үйүмдү ремонт кылып бүтүрдүм, ошондон 100 000 калган. Ошо 100 000 берсем, Кудайым буйруса, февралга деп сүйлөшкөнбүз. Ошо февралга берем. Январдын аяктары 50 000 берем, 50 000 ошондо берем. Ошо башка жок, Кудай сактасын. Карыз эле болбойм дейм. Бирөөгө карыз берип көрдүңүзбү беле? Карыз берип көргөм. Мындай наличка эме кылган эмесин, машина бергем да. Ал жарым акчасын берген, где-то бир $1000 азыраак калган эле. Ошону бир жума 10 күндө деген, бир 2 жылда алгам, чуркап отуруп. Ошо. Бирөөлөрдөн жардам күтөсүзбү? Бирөөлөрдөн жок, бирөөлөрдөн жардам күтпөйм. Садага берип турасызбы? Садага берип турам, сөзсүз. Еш убакыт намазда экенбиз. Азыркы учурда жок, бирок ниет бар. Убагында чындыгында окуп жүрдүм студент маалда 2012-2013 5 малга чейин жыгылып, намаз окуп, андан кийин ушу 1-2 ситуациялар болуп кетти. Чындыгында азазан 3 мал, 2 мал отуруп намаз кылып кетти. Кечирим сурайм, күнөөлүүбүз чындыгындачы. Бирок ниет бар, Кудайым буйруса баштайбыз. Эң сонун. Ниет болсо, буйруса бир күн орундалат экен. Ооба. Сыр болбосо азыркы учурда баягы сүйлөшкөндө айтып кеттиңиз, канча баягындай рекламный, кыскасы өзүңүздүн бир жеке тойдон сырткардагы жумуштарыңыз бар экен. Сыр болбосо ошол жактан канча прибыль түшөт, канча киреше түшөт. Эмеден тойдон сырткары реклама менен дагы алек болуп турабыз. Анча-мынча кийимдерди, баягындай магазиндерди бар. Анан баягы фастфудтар болот го, тамактанып турган жерлер реклама кылып, бартерге иштешип турабыз, кийим алып турабыз, тамактанып турабыз. Ошо бартерлерден сырткары бир 30-40 миңдей түшүп турат. Ошо рекламадан эле. Бартерди кошкондочу? Бартерди кошкондо 70-80 айланып калат. Сон, мынакей тойдон сырткары. Демек, кыздар тартынбай, ойлонбой дегенде турмушка чыкса болот, үй, машина бар, бүт бар ошо. Кыз эле жок болуп атат да. Иш бар. Девушкаң да жок. Баш жок. Азыркы учурда жок. Жок, жок. Эгер болгондо мен девушкам баары кыздар жазбай эле койгула дейт элем. Болду. Анда кыздар аракет кылсаңар болот экен эми.
бул жигитти колдон чыгарбаш керек. Жакшы жигит, мыкты жигит. Эми Жалал абада сиз өзүңүз мындай ойлоп, өзүңүз билгенден тамадалардан кайсыл тамаданы мыкты деп, өзүнүн чыгармачыл баягындай жөндөмү менен күчтүү деп кимди баалап билесиз? Мен жакшы тамада деп Кубат Төлөмурзаевди айта алам. Анткени ал тамашодон чемпион болуп, тамашо жагында дагы көп аракет кылып жүргөн. Ошол жактан анан телевиденияда иштеп жүрдү, Жетиш каналда. Ал жактан тамада болуп чыгып, азыркы учурда мындай билими деле бар, тамашалуу жактан деле идеялары бар дегендей. Ошо тамаданы айта алам. Андан соң Мен жеке оюм да. Тамадалардан эң чоң размери кийген кимди ойлойсуз? Бут кийимби? Жок, костюм. Костюмшумданбы? Эң чоң. Сиз го дейм. Жок, менден чоң неме бар. Максат Макамбаев деген бала бар. Мурда арга эле болчу. Азыр учурда толуп үйлөнгөндөн, үйлөнгөндөн 56 ушундай кийип калыптыр да. Ошол. Эң кичинекей бут кийим. Эң кичинекей бут кийим Бактик Каримович деген иним го дейм. Бут кичинекей. Ушунча барбы? Ушунча барбы? 32 же 22 ушундай кийет да. Андан соң неме логистик суроолорго өтөлүк, Бираз ойлонуп, толгонуп, башты катырып дегендей. Аракет кылып көрөйүн, Аракет кылып жооп беребиз эми. Биринчи сурообуз, ким отуруп жүрөт? Ким отуруп жүрөт? Отуруп жүрөт, Көбүнчө ким отурат? Мындай жеңилирээк болгондо. Ким отурат? Биз отурабыз? Дагы? Отуруп жүрөт, Машина? Машинада адамдар. Адамдар, Отуруп жүрөт да. Дагы? Вариант. Дагы вариантпы? Отуруп, анан жүрөт коляскада адам. Коляска. Ушулар экен варианттар. Жакшы, ким отуруп жүрөт? Негизи бир аз түшүнүксүзүрөөк болуп калды ушул суроо, бирок шахматисттер көп отурат экен, шахмат ойногондорчу. Ушулар отуруп жүрөт экен да мындай. Отуруп жүрөт, Ким отуруп жүрөт? Шахмат ойногондор. Экинчиси, кандай саат күнүнө 2 ирет убакытты туура көрсөтөт? 2 саатпы? Жок, 2 ирет. Кандай саат? Кадимки эле саат, обычный саат. Обычный саат, 2 ирет туура көрсөтөт. Караганда? Жок. Эмес. 2 ирет. 12деби? Жок. Аракеттенебиз. 2 ирет туура көрсөтөт, Кандай саат? 2 ирет туура көрсөтөт. Кандай саат? Bir күндө. Bir күндө. Таппадым мен буну. Токтоп калган саат. Токтоп калган саат айланып келгенде бир туура көрсөтөт, кайрадан келгенде бир туура көрсөтөт экен да. Турле? Жакшы суроолорун. Жакшы экен. Узарган сайын кыскарат. Узарган сайын кыскарат. Узарган сайын кыскарат? Ооба. Узарган сайын кыскарат. Узарган сайын жок, узарган сайын кыскарат. Узарган сайын кыскарат? Узарган сайын кыскарат. Таппадым. Өмүр. Узарган сайын кыскарат өмүр. Кайсыл айда 28 күн бар? Февраль. Эмес. Кайсыл айда 28 күн бар? Апрельби? Жок. Кайсыл айда 28 күн бар? Кайсыл айда? Бардык айда. Бардык айда? Бардык айда 28 күн бар өтөт да 28 күн. Падыша кимдин жанына келгенде башындагы тажысын чечет? Ташташкана келгенде. Браво. Бир суроого жооп бердим, молодцы. Потому что бул мен интервью алгам да. Молодцы. Бир суроого туура жооп берген үчүн бир кулагыман. Борбиев 5 мүнөт долбооруна ыраазычылык билдиребиз. Анан ийгилик каалайбыз, Кудайым буйруса. Биринчи интервью менен болду да. Майлуу сүттүү болсун мен деген жылдыздарды, Голливуд жылдыздары менен да ушинтип отуруп интервью алганга Кудайым насип этсин, жеткирсин. Ошол иштериңе ийгилик болсун, чакырганыңа чоң рахмат. Кийинки эфирге кимди чакырайлы эми өзүңүздүн кесиптештерден, жакындардан, насылдардан дегендей?
кийинкигеби мен жакын көргөн бир өзү менен улуу бирок мен менен теңдей эле дос болуп жүрөт ар дайым күлүп чайнап Көпчүлүгү чогуу барабыз. көпчүлүгү чогуу барабыз Көпчүлүгү чогуу отурабыз дегендей. ошо кичине сыга тили келбейт да ошого экенин айтам Улан Назаров деген тамада экен Улан Назаров, ошону чакыралы Кийинки эфирге Улан Назаровду чакырабыз. Буту кичинекей. түшүнбөдүм Тамадалардын эң буту кичинекей. эң буту кичинекей Бакты Каримович буту кичинекей 23 ушундай да Сонун суроолор. буту ничкелигинен сурабайсыңбы буту ничкелиги мындай буттарым бар да Ким ал? Айылдагы трактор мага карап тур. Facing for fire. Сонун жасапчы. Ушундай болду жакшы маек болду күлгөнгө межетсинде. Биздин эфир эркин эфир күлүп жайнап буюрса кийинки эфирге биз Улан Назаров агабыз буюрса быйыл Жалал Абад 2024 лидер года сыйлыгын алган инсанга буюрса үйүнө конок барабыз. Чоң рахмат. көрүшкөнчө аман болуңуздар Экинчи жашоодогу эң жакын адамыңызды жоготтуңуз беле инсаныңызды? эң жакын адамды жоготком атамды жоготком бир 9 жылдын жүзү болуп калды Ondan sonra эми Ondan sonra nem kayraklı deyim Şu atam естісі өзүмө жаш келер бирок Ошондо толур айтып болду, мен сөз таппай калам, сонун дейм, каңгырап енді.